Ашурбек Калыковдун үй бүлөсүнүн курамы көп улуттан турат. Анын 4 баласы 4 улуттун өкүлү менен баш кошушкан. Балдарынын башка улут өкүлдөрү менен турмуш курууга Ашурбек ажы тоскоолдук кылган эмес жана кудалары менен эң жакшы мамиледе экенин айтат. Биринчи кудам кыргыз, экинчи кудам өзбек, үчүнчү кудам келиним орус болгон үчүн ата энеси орус, бирок 5 маал намаз окуйт. Анан 4-чү кудам алар Казакстанда болгон үчүн алар Чимкентте жашашат, Казакстанда. Анан биздин мындай чогулуштарда, той майрам болгондордо чогуу ушул кудалар бир чогула турган болсо, ар бир кудабыз келгенде өзүнчө майрам болот. Анан кийин ынтымакчылыгыбыз өтө жакшы. Көп улуттуу кудалар майрам күндөрү бир дасторкондун үстүндө чогулуп калса, улутка карап бөлүнүү деген түшүнүк жок дейт каарман. Тескерисинче, баары ынтымакта, достукта бири-биринин каада салттарын сыйлап, урматтап турушат. Бардык кудалар биз тойлордо, мындай майрамдарда, көбүнчө айт күндөрүндө, мындай жолугушканыбызда бизде ушундай традиция бар. Ар бир улутка мен ушундай мүмкүнчүлүк кылып берем. Бардыгына бир кыл кылып эт, бир кыл кылып айткан продукталарын алып келип берем. Ар бир улут өзүнчө тамагын жасап, столдо мен жюринин башчысы болуп, аларды прием кылып алам. Атта бизде кызыктуу, сонун жакшы болот майрамдарда. Азыркы тапта Ош облусунда болжолду 500дөн ашуун көп улуттуу үй бүлө жашайт. Мындан сырткары облус аймагында 40тан ашуун улут өкүлдүү болсо, 13 улуттун этностук маданий борбору иштеп келет. Ошол борборлорго колдоо жана шарт түзүп берүү маселесин Кыргызстан элинин ассамблеясы колго алган. Жаштар менен, андан тышкары аксакалдар, аялдар кеңештери менен, жалпы эле жамаат менен чогуу иш алып барабыз. Ар кайсы улуттардын башын бириктирип, чоң иш-чараларды өткөргөндө деле бири-бирине болгон мамиле, бири-бирине болгон көз караш түз. Эч кандай андай жаман ойлору деле жок. Биз Кыргызстан мамлекетинде жашап жаткандан кийин ар бир кыргыз мамлекетинин атуулу деген бир сезимде жашап атканы көрүнүп турат. Ош облусунда ар улуттун өкүлдөрү ар дайым достук мамиледе жашап келишет. Ал тургай бири-биринин каада салт, үрп адаттарын сыйлап колдоп турушат. Мына бизде жашап аткан түрктөр, өзбектер, уйгурлар, ушул элдердин жакшылык тойлорунда анча-мынча жамандык болуп калса, буларга дагы бардык улуттун өкүлдөрү биригип барып, көңүл айтып, тоюна болсо шаан шөкөтүнө катышып, ошолордун үрп адаттарын бири-бирине алака кылып туруш, бул өзүнчө бир жакшы нерселердин бири да. Кыргызстанда 80ден ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Көп улуттуу өлкөдө улутуна, этносуна карап бөлүнүүгө болбойт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.